Урматтуу депутаттар, кеп мен байкап турам. 32 добуш тоғыңмен жүнүн сат деп Сагынбек Момбековдорда сатып үлгүрүп калышыбыз керек. Мана азыр гезиттен окуп отурам, мен Евита Перо барганы. Концепция боюнча программаны талкуу кылганда өзгөчө экинчи пунктунда чакан жана сөз болбосо Жээнбеков да капа болбосо бала чаканы ойлошубуз керек. Болуп калса ушул жакшы болот бизге. Кирпичин кирпичтей, шиферин шифердей сатып коро сарайлар аны да жеп жулуп жок. Жалганбы? Же Кыргызстанда болбой атабы мындай? Эсебинен курулуп атат ошол хан сарай. Көбөйтүү дейт. Хорошо. Тогуз миң, 8 миң киши иштеп аткан жерде камсыз болушун көбөйтүү деп. Биз нести ответственность. 4-нчү мөөнөткө барбасаңыз керек. Бала качат деп. Жок. Буйрук. Бүгүн жеңилдетүү 2003 жылдарга мамлекет ошол айткан эле. 200 болгону 250 миллион. Айта албайсыңар. Өткөндө айтасыз, слава богу. Жери менен дорожник деген бюджетке келиптир. Казаки просили за
Кыргыз Республикасының эмне үчүн ал стратегиялык муну ишканалар ошол айрымдар эгерде катуу кожоюнсуз Оштау шелк комбинаты канча айтты? ХБК макул деп көзүңөрдү Лихачев азыр заканчивает. Айтқан, за то, что творилось. Власть творила то, что творила, деп айтты. Всеобщее раскаяние. Кийин анан ошолор не будем снимать с себя ответственность.